Сиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн 30 апрель күнгү шейшемби ЛТР каналында маданият жаңылыктары. Студияда сиздер менен Аида Шекенова. Адамды жашаган жери көрккө бөлөбөйт, адам жашаган жерин эмгек менен көркүнө чыгарат. Биз эң көркөм жана бактылуу өлкөнүн элибиз. Эртеңки эмгекчилер күнү менен куттуктай кетели. Азыр болсо маданий маалыматтар менен учкай бөлүшүп кетсем. Ак Элбирс улуттук кино сыйлыгы. Байыркы маданиятты бириктирген жибек жолу. Профессионал музыканын карлыгаштары. Токтогулот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын көшөгөсү болсо артындагы түмөн түйшүктөрдү жашырып, элге таланттардын ишин тартуулап, алар менен бирге замандаш жашаган көрүүчүлөрүнүн жан дүйнөсүнө азык берип, кайгыны билдирбейин десе да оор жоготууга учурады. Кыргыз эл артисти Сатыбалды Далбаев 1934-жылы Базар Коргон районуна караштуу Ооган Талаа кыштагында туулган. 1952-жылы Москвадагы Луначарский атындагы мамлекеттик театралдык институтка тапшырып, 1957-жылы аяктаган. 1952 жылдан бери Токтогулот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында эмгектенген. Театр корифейин акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн өзү эмгектен өткөн маданият чордонда болду. Ал эми 11-чи республикалык театр фестивалынын ачылышы Залкар талант СССРдин эл артисти Даркул Күйүкованын 100 жылдык мааракесине карата башталды. Ак Элбирс улуттук кино сыйлыгы 2012-жылы негизделген. Алгач 12 номинация боюнча берилген. Кино ишмерлери тынымсыз эмгектенген бул тармакта улам өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен татыктуулар тандалып келет. Кызыл килемдин үстүнөн салтанаттуу өтүү, 2,5 килограммдык статуэтка, кинематографиядагы үзүрлүү эмгек үчүн эң мыкты номинациялардын жеңүүчүлөрү ээ боло турган сыйлык. Светы, само собой разумеется. Народный артист Кыргызской республики Актан Аремкубат. Кызыл килемдин үстүнөн салтанаттуу өтүү, 2,5 килограммдык статуэтка, кинематографиядагы үзүрлүү эмгек үчүн эң мыкты номинациялардын жеңүүчүлөрү ээ боло турган сыйлык. Предлагаем сейчас появиться на красной дорожке коллективу съемочной киногруппе Такибай. Жана ошондой эле арабызда ошол кыргыз киносунун жаркын келечеги, кыргыз киносунун үмүтү болгон жаш киночуларыбызды, жаш жараткандарды чакыра алса, Куштун үйүнө. Ак Элбирс улуттук кино премияны ойлоп тапкандарга, ошону уюштургандарга мен абдан терең ыраазымын. Анткени ар бир театр болобу, ар бир кинодо болобу, бүт ошолордун эмгегин баалай турган, ошолорго көңүл бура турган, ошолорго ыраазычылык билдире турган, ошол баягы баштан өткөн оор баягы эмгектерди баарын ушу баалай турган сыйлык болуп отурат да. Мына ушулар аркылуу канча биздин режиссерлорго, актерлорго, сценарийин жазгандарга, музыкасын жазгандарга, дегел операторлорго, актрисаларга ушунчалык бир чоң стимул берип атат да бул. Демек ошол сыйлык аркылуу ошол эмгек бааланып отурат. Ак Элбирс улуттук кино сыйлыгы 2012-жылы негизделген. Алгач ошол жылдары 12 номинация боюнча берилген. Кино ишмерлери тынымсыз эмгектенген бул тармакта улам өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен татыктуулар тандалып келет. Кинематографияга эмгеги сиңген инсандардын атайын колунун эн тамгасы, бутунун изи дегендей сыяктуу аллея, даңк аллеясы деп коебуз, Манас кинотеатрынын астына коюлат да. Ошол эле учурда кимде ким 7 жолу сыйлык алса, Ак Элбирс жаш өзгөчөлүгүнө карабай коюлат. Мына бүгүн Элдияр Мадакин 7-чи сыйлыкты алды. Демек, ал ушул Болот Шамшиевтердин, Манас Мусаевдардын, Геннадий Базаровдардын катарына буйруса, анын дагы ушу
аты кол жазмасы коюлат да. Бул дагы демократиялык бир принцип деп ойлойм, маданиятты өстүрүүдө, буларды атын даңазалоодо. Анткени ар бир жыл бар. Биз жылды күтөбүз. Ар бир жылдын мыктысы болуш керек. Быйыл 74 адистен турган калыстар бул тасмаларды көрүп чыгып өз бааларын берген. Жыйынтыгында ар бир номинация боюнча 3 талапкерден тандалып алынды. Белгилей кетсек сыйлыкка. Алар узун метраждуу тасмалардан Дарагыры, Көк бөрү жана Такибай фильмдери. Жалгыз адам эч качан тарта албайт. Биз кино тартып атканда ошол Дарагырында 70тен ашык адамдар жүрдүк. Кадр сыртында да бир топ адамдар жүрдү. Актерлор дагы жүздөп тартылып атышты. Бул чоң эмгекти талап кылган тасма, ошондуктан бул сыйлык ошол киногруппаныкы. Акча коюп адвокат Бештер байында. Дарагыры азыр эл аралык деңгээлде Россияга прокатка чыгып атат, Казакстанга прокатка чыкты. Анан биз баягы мен ойлогондон дагы көбүрөөк нерсе алып келди десем болот. Анан моралдык жактан өзүн өзү баягы баштан эле актап койгон. Биз азыр ушул азыр деле баягы кубануу менен кабыл алып атабыз, бирок айта кетчү нерсе ушул Дарагырына Айбек экөөбүз 2 жылдык өмүрүбүздү арнаптырбыз. Анан ушул нерсе акыбетти кайтып атат деп ойлойм. Ошондой эле Орто Азия боюнча эң мыкты фильмдерге ат салышкан коңшулаш өлкөлөрдөн да меймандар келип кур кол кайткан жок. Я сегодня когда отсматривала нарезки с фильмов, которые участвовали, увидела наших двух актрис, это Салтанат Бакаева и Гульназ Жуланова. Я рада за них, и я думаю, что в будущем тоже с удовольствием посотрудничала бы. Белгилей кетсек, сыйлыкка 2018-жылы өлкөбүздө чыккан бардык жанрдагы тасмалар ат салышкан. Жана мыкты тасма, сценарий, режиссер, оператор, сүрөтчү, үн режиссеру айтор жалпы 18 номинация боюнча сыйлык берилди. Жибек жолу интерактивдүү көргөзмөсү дүйнө элдеринин маданий баалуулуктарын жакындан тааныштырды. Жыйнай салса бир төлүк жүк, жайгаштырып тиге салса баш паник болгон куттуу бозуй баштаган дөөлөттөр элдин эмгектен жаралган мурасы. Дүйнөгө сапар алган маданий баалуулуктар тууралуу Кундуз Бегарсан айтып берет. Жибек жолу интерактивдүү көргөзмөсүнүн жабылыш аземи Кыргызстандын музейлери мезгил менен кадамдаш баратабы деген аталыштагы диалог баарлашуу менен башталды. Урматтуу сакында, сизге абдан чоң рахмат, фондко чоң рахмат, Айдай жекебиз сизге абдан чоң рахмат, абдан жакшы выставка болду, көргөзмө болду, абдан мынакей көрүп атасыздар, абдан көптөгөн кишилер келди. Бардыгыңыздарга ушул мүмкүнчүлүк үчүн, ушул аянтча үчүн, ушундай жасаган иш үчүн абдан ыраазычылык билдиребиз. Абдан бул көргөзмө знаковый болду да. Демек, бул көргөзмө аркылуу биз бири-бирибиз менен көмөктөшүп дагы, бири-бирибиздин ортобузда мындай көпүрө түзүп дагы келечекте муну алга жылдырганга мен ишенем, чоң түрткү, чоң себеп болгон жатат. Диалог учурунда музейлер шаардын визиттик карточкасы, билим берүүнүн курамдык жана ажырагыс бөлүгү, коомдун мультимаданий материясынын күзгүсү, тарбиялоонун күчтүү куралы катары музей ишине чечкиндүү реформа талап кылынары айтылды. Андыктан жаңы ыкмаларды, интерактивдерди, заманбап техникалык каражаттарды колдонуу маселелери катышуучулар тарабынан өтө кызуу талкууга алынды. Чет өлкөлүк музейлерди караганда виртуальный музей дегенди түзүп койгон, виртуальный. Ошону карап, мисалы үчүн чет өлкөдөн келген адамдар ушул Кыргызстанда кандай музейлер бар, кандай көрө турган нерселер бар, мисалы үчүн сүрөт музейинде эле сүрөттөрүн көрүп, анан кызыккан адамдар ушул музейдин ичинде конкреттүү бир картинаны көргөнгө даяр болуп келет да. А болбосо чет өлкөдөн келген эмне бар экен, ал жерде кандай бир байлыктар, көркөм байлыктарын сакталып турганын билбейт да. Сиздердин музейге мынакей Роза Исахованын демилгесинде көп нерселер ушул жерден алып кала турган нерселер бар экен. Белгилей кетсек, көргөзмө иштеп турган 20 күн ичинде 14 миңден ашуун көрүүчү келип катышып кеткен. Алар Борбор калаанын 100дөн ашуун мектептеринин окуучулары, жаштар, ата-энелер, мугалимдер, Чүй, Нарын, Ысык көл жана Талас облустарынан дагы атайын көргөнү келишкендер бар. Мен таяктарды оюн ойногон эмесмин, бирок кызыктуу экен, андай медаль да берет экен. Утушкуну биринчи место. Мен 4 мектептен келдим. Эко керек экен, акыл да, күч да. Кыйын болду, бирок утканы аракеттендим.
Кытайлар бул чайды аябай баалуу коюшкан, эң биринчи орунга ошол чайды коюшкан. Анан коноктор келсе ушул 3 эле уртам чай менен аларды сыйлап анан узатышкан да. Бул көргөзмөгө кызым менен келдим эле. Абдан жагып атат. Кытайдын ушу чай ичүү салтанаты өзүнчө эле бардык эме чайдан башталат деп айтылат. Алака береши чай үстүндө чечилет да. Көргөзмөдө 15 мамлекеттин тарыхы, географиясы жана экономикасы тууралуу таанып билүүчүлүк маалыматтардан тышкары балдар үчүн 100дөн ашуун ар кандай тематикадагы мастер-класстар өткөрүлүп, интерактивдүү оюндар тартууланды десек жаңылышпайбыз. Это долбо, слева, справа, слева долбо, справа. Көргөзмөнүн расмий жабылуу аземине арналган иш-чара андан ары кинозалда уюштурулган концерттик программа жана өнөктөштөргө ыраазычылык каттарды тапшыруу менен улантылды. Салтанатка Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова баш болгон элчилер катышышты. Ошентип Жибек жолу интерактивдүү көргөзмөсү көрүүчүлөрдү өзүнө тартуу боюнча Улуттук көркөм өнөр жана сүрөт музейинин тарыхында рекорд коюу менен өз ишин жыйынтыктады. Кундуз Бегарстанова, Үсөн Камчыбеков, маданият жаңылыктары. Музыка менен жан дүйнөнү азыктандырса болот. Бирок аны тартуулоо үчүн ачкыч жана нотанын тилин табыш керек. Жаш таланттардын окуудагы жетишкендиктери сахнада, эл алдында искусствого кызмат кылат. Калганын Гүлбар Камчыбек кызы айтып берет. Таланттын өзүнүн учкуну, түпкү башаты бул табышмак бойдон жашап келет. Илгертеден бери эле таланттын кайдан келери, кандай өнүгөрүн эч ким алдын алып же болжоп бере албайт. Ошон үчүн тубасы өзүңдөгү болгон талантты ар тарабынан гүлдөтүү үчүн талбаган эмгек, бекем эр керек. Анан албетте ийгилигиңе шам жагып, жол көрсөтүп турган устаттын дагы орду чоң. Ал эми таланттардын отун өчүрбөй, коломтосун жаштар менен толуктап келе жаткан Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерватория көптөгөн улан кыздарды тарбиялап, өнөрүн андан ары алып кетүүгө, өркүндөтүүгө өлгө түсүп келет эмеспи? Мындайча айтканда биз ушул жылда кандай ийгиликтерге жетиштик, окуучуларыбыз кандай деңгээлде ойноп калышты сахнада, жана ошондой эле биздин коллективдерибиз кандай ойноп жатат, ошонун баардыгын ошо жылдын ушул мезгилинде дайыма көрсөтөбүз. Мына быйылкы жылы биз консерваториянын чоң залын тандап алдык, а былтыркы жылы биз филармонияга берген болчубуз. Ар жылы ар кандай сахнада үйрөтүп турабыз, себеп дегенде биздин окуучуларыбыз ар кандай сахналарда ойноп үйрөнүш керек. Быйылкы 2018-2019 жыл окуу жылында ар кандай эл аралык конкурстарды, фестивалдарды, республикалык конкурстардын лауреаттары болуп келишти. Мына окуучуларыбыз ошолор дагы азыр сахнада ойношот. Андан сырткары бизде мына 3-4 жыл мурда симфониялык оркестр түзгөнбүз. Ошо симфониялык оркестрибиз мына бүгүнкү күнү баштап берет. Бұл Кыргызстанда ушундай мектеп жалгыз эле бирөө да. Анан булар 11 жыл окушуп, ушу музыка жаатында бүткөндөн кийин түздөн түз консерваторияга келип тапшырып окушат.
Бул мектептин тарыхы чоң, мунун таржымакалы узун десек, бул жерден кимдер гана тарбияланып чыккан жок. Азыркы мына музыка тармагындагы иштеп жаткан музыканттардын негизги курамы ушул мектептин бүтүрүүчүлөрү болуп калышты да. Өзүнүн кесибин сүйгөн, ардактаган, терең билими бар музыканттар өсүп чыгат деп менде мындай чоң үмүт, ишенич да бар да. Окуучулар келген күйөрмандарды чыгармачылыкка ааламына жетелеп, Айтор күйөрмандар менен биргеликте убакытка багынуудан баш тартышты. Бирок убакытты кармап калуу мүмкүн эмес дегендей, кереметтүү кечеден күйөрмандар жан дүйнөсүн азыктандырса, катышуучулар көздөрүндөгү толгонуларын, сезимдерин өнөр аркылуу келген конокторго тартылап жатышты. Биз буга көп убакыттан бери даярданып келатабыз. Биз Кермет Оз комузчулар ансамбли чогуу биргеликте биз Оз комуз ойнойбуз. Нурлан Ишановдун Кош кайрык чыгармасын ойнойбуз. Айтор бул кечеден келген күйөрмандар, ата-энелер, талантын таптап келе жаткан мугалимдер балдарынын талантына бирде толкунданып, бирде сыймыктанып отурушту. Ал эми сахнанын сүрү, элдердин тынымсыз кол чабуусу, коштоосу келечек жаштарына алдын карай дагы да чыгармачылыгын өркүндөтүүгө дем күч берди деген ишеничтебиз. Гүлбар Камчыбекова, Абдулла Сусанов, Дарыгүл Бакытбек кызы, Маданият жаңылыктары. Мезгил менен жарышка түшкөн эмгектин арасында дайым бай келүү болуңуздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча жакшы туруңуздар, кечиңиздер болсо ойдогудай айлансын.